Республикадагы педагогикалык алгачкы орто окуу жайы Кыргыз агартуу институту 1925 жылдын 10 ноябрында Бишкекте ачылган. Ал 1928 жылы Кыргыз педтехникуму деп аталган. Ички иштер кызматкерлерин даярдоо 1925 жылы башталган. 1925 жылдын 25 июнунда Кара Кыргыз обул милициясынын башчысы Барадин Бишкекте 6 айлык окуу мөөнөтү менен кенже командирлерди даярдоо курсун ачууга буйрук чыгарган. Даярдоо курсунун биринчи башчылыгына обул милициянын инспектору Аскар Мамин дайындалган. Бул курс азыркы ички иштер министрлигинин милицияларды даярдоо борбору болуп эсептелет. Жогорку окуу жайларына коомдук илимдер боюнча окутуучуларды, илим изилдөө мекемелерине, борбордук партиялык жана мамлекеттик органдарга кызматкерлерди даярдоочу Москвадагы атайын жогорку окуу жайы болгон. Ал 1921 жылдан баштап 30 жылдар аралыгында иштеген. Кыргызстандагы биринчилерден болуп Төрөкул Айтматов, Эсин Маманов, Байбулатов жана башкалар окуган. Республиканын түштүгүндө окуу жайлардын тоңгучу Жалал Абад педагогикалык окуу жайы 1926 жылы ачылган. Ал сабатсыздыкты жоюуда, улуттук интеллигенцияны даярдоодо жана маданиятты өнүктүрүүдө зор мааниге ээ болгон. Бишкек финанс-экономикалык техникум республиканын эл чарбасы үчүн орто звенодогу финансист-экономисттерди даярдоочу туңгуч окуу жайы. Ал 1931 жылы финансы-кредиттик техникум болуп Кыргыз СССРнын илимий академиясынын имаратынын жер төлөөсүндө ачылган. 1959 жылы жаңы окуу корпусуна көчүрүлгөн. Кыргызстандагы алгачкы университет Кыргыз мамлекеттик университети 1951 жылдын 30 августунда Кыргыз мамлекеттик педагогика институтунун базасында уюшулган. Биринчи ректору Жамгырчинов 1993 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетине айландырылган. 1991 жылы Жусуп Баласагын атын алган. Кыргыз мамлекеттик Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык жана хореографиялык окуу жайы 1939 жылы ачылган. Республикадагы айыл чарба адистерин даярдоочу алгачкы жогорку окуу жайы Скрябин атындагы Кыргызстандагы айыл чарба институту 1933 жылы уюшулган. Алгач Кыргыз зооветеринардык институт деп аталган. Институт 1996 жылы Кыргыз агрардык академиясына, 2001 жылы Кыргыз агрардык университетине айландырылган. Жогорку билимдүү врачтарды даярдоочу алгачкы окуу жайы Кыргыз мамлекеттик медицина институту 1939 жылдын 1 сентябрында ачылган. Биринчи ректору Удерман. Институт 1998 жылы медициналык академияга айландырылган. Элбек Смайлжан уулу, Телега Динабеков, Позитив программасы.